Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2024-жылы чыккан Өч алууга ашыктар аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыздын үй бүлөсүн анын көзүнчө жок кылып кетишип, үй бүлөсү үчүн өч алууну басса турса ойлоно баштайт. Анда эмесе бир мезгилде онгубак тасмасы менен жылдызы жанган каарманыбыздын максаты ишке аштыбы ашпадыбы биргеликте көрөлү. Достор, эч бирибиздин башыбызга мындай сыноо келбесин. Дээрлик 1 жылдан бери Бишкектеги балдар онкология ооруканасында баламдын рак оорусу менен күрөшүп, арадан 1 жыл кандай өткөндүгүн деле билбей, кыйынчылыкты жон терим менен сезип жаткан учурум. Өкүнүчтүүсү дарылануубуз ушуну менен эле бүтпөй, Турцияга барып улантууга муктаж болуп жатабыз. Андыктан достор, мен Санчо Бек каналынын автору бардыгыңыздардан суранып кетейин. Баламдын Турцияга барып дарыланып келүүсүнө колуңуздардан келген жардамыңыздарды көрсөтүп, керектүү сумманын чогулуусуна себеп болуп акчалай жардам бериңиздер. Андыктан экранга М-банк картама байланган номерди жана QR кодду калтырамын. А эгер сиз бизди Россиядан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы түшүндүрмө боюнча которо аласыз. Көрсөткөн жардамыңыздар үчүн жаратканым бардыгыңыздардан ыраазы болсун. Тасманын башталышы базарда келе жаткан Кан деген кылмышкерди көрөбүз. Ошол убакта аны белгисиз бирөө аңдып артынан калбай келе жаткан. Бир мезгилде Кан адамдар менен чогулуп олтуруп калса, анын артынан аңдып келе жаткан адам Кандын адамдарына кол сала баштайт. Биз ушул жерде артынан келген адам каарманыбыз Бай Ан экендигин билебиз. Ал жакында эле көз алдында аялы менен кызынан айрылып, бул иш буйрутма менен болгондуктан үй бүлөсүнүн өлүмүнө себепкерлерди издеп жүргөн. Ошондуктан ал Кандын адамдарын ар кандай ыкма менен токмоктоп, баарын жок кылып Канга деле оңой эле жетип алды. Каарманыбыз Канды дагы сабап, менин үй бүлөмдүн өлүмүнө кимдин тиешеси бар деп сурагалы, Кан жооп берип, мен болгону буйрукту аткардым, сен издеген адам Инхао деп айтып берет. Анда каарманыбыз ал жерден кетип, шаардагы өтө бай, таасирлүү адамдардын бири Инхао тууралуу изилдей баштады. Бай Ан биринчи эле Инхаонун кызы Тинь тууралуу билип, анын окуган мектебине барып сабагынан чыккан мезгилде аңдый баштайт. Анда Тинь кийимдери аябай кир абалда чыгып, аны алып кеткени келген унаа тарапка жөнөп, ошол учурда каарманыбыз аны сүзүмүш болуп жанынан өтүп кетти. Көрсө Бай Ан кыздын баштыгына үн угузуучу аппарат салып коюптур. Каарманыбыз аппарат аркылуу кыз менен болуп жаткан окуялардын бардыгын угуп, Тинь байдын кызы болгондугу менен өзүн бактылуу деле сезбей, атасы Инхао менен мамилеси начар экендигин билет. Анткени Инхао ишкерлик менен гана алектенип, аялы каза болгондон кийин кызына көп деле көңүл бурбай, кызы экөөнүн ортосундагы мамиле бузулуп, Тинь атасына каяша сүйлөй баштайт. Сөздөрдү угуп жаткан каарманыбыз өзүнүн кызы көз алдында өлгөнүн эстеп көзүнөн жаш тегеренип кетет. Ошондуктан ал катуу жини келип, үй бүлөм үчүн сөзсүз өч аламын деп дагы бир жолу өзүнө убада берди. Бул убакта буга чейин Бай Андан келтекчеген Кандын жанына Лун деген адам келип, Канды уртокмок алып, силер бир адамга алыңар жетпей келтекчедиңерби? Анан дагы ал кампадагы жүктөр тууралуу тартип сакчыларга маалымат бериптир го. Сен бул нерсеге кандай жол бердиң деп кол астындагы кызга буйругун берсе, ал Канды дагы башкаларын дагы өлтүрүп салат. Бул убакта Бай Ан максатын ишке ашыруу үчүн Инхаонун кайда бара жаткандыгын аңдып, анын кызынын баштыгындагы аппарат аркылуу күзөтүп турган. Ошондуктан ал бул жолу мерчеми боюнча Токойдогу жолду тандап, Инхао адамдары менен көздөгөн жерге келгенде кол салам деп даярдык көрүп олтурган. Бирок бардыгы каарманыбыз ойлогондой болбой эле, ал унаасы менен келе жаткан мезгилде алдынан башка адамдар тосуп чыгышып, дилтейген бычактары менен кол салышып, катуу тиреш башталат. Анда Инхао биринчи эле менин кызымды аман алып калгыла деп унааларын артка кайдап, бирок арттан дагы тосушуп, эч качууга мүмкүнчүлүк бербей эле Инхаону ал жерден алып жөнөштү. Көрсө булар биз буга чейин көргөн Лундун адамдары экен. Кандай болбосун тиреш катуу уланып, Инхаону жүк ташуучу унаага салып алып качышып, анын адамдарынын бири Инхаону куткарыш үчүн болгон аракетин көрүп, унаага жетип барып буга чейин Канды өлтүргөн көз айнекчен кыз менен мушташа баштайт. Башкалары болсо Тиньди куткаруу үчүн кол салгандарды тапанча менен аткылай башташкан эле. Бул үндөр унаасында олтурган Бай Анга жетип, ал дароо эле унаасы менен жөнөп, окуя болгон жерге жетип, кылмышкерлерди сүзүп токтоп, ал дагы мушташа баштайт. Бул убакта экинчи тараптагылардын дагы мушташы катуу уланып, Инхаону куткарууга аракет кылып жаткан анын адамдарынын бири Жан О унадан кулап кетет. Бай Ан болсо Тиньге кол салып жаткандарын көрүп, өзүнүн кызын эстеп, унаасына олтуруп Тиньди куткарып ал жерден качып кетти. Каарманыбыз артынан кубалап келе жаткан унааны жолдун бир бөлүгүнө келгенде жардырып жиберет. Көрсө ал буга чейин мерчеми боюнча Инхаону так эле ушинтип жардырып өлтүрөм деп максат кылган экен. Мындан соң биз шаардагы кылмыштуу чөйрөдөгү эң коркунучтуу адамдардын бири Клей менен таанышабыз. Ал баңгизат сатуу менен алектенип, эч кимге баш ийбей каалагандай кылмыш ишин жасап,
ага тоскоолдук кылгандарды үй бүлөсү менен атып жок кылып койчу. Көрсө Инхаону ал жерге алып келиш үчүн ушул Клей адамдарын жөнөткөн экен. Анткени ал баңгизат ташууда ага жүк ташуучу ишканалар керек болуп, дагы эле ошол Инхаонун жүк ташуучу ишканасын колдонууну чечиптир. Ошондуктан Инхаого дароо эле эгер көнбөсөң мен сенин кызыңды жок кылам деп коркута баштайт. Бул убакта Тинди каарманыбыз өзүнүн жашаган жерине алып келип, кыз каарманыбыздын жүзүн жакшылап карап аны дароо эле таанып калды. Ал Байанга кайрылып, мен сизди буга чейин мектебимен дагы көрдүм эле го. Анан дагы сиз жанагы үй бүлөсүн өлтүрүп коюп издөөгө салынган адам окшойсуз десе каарманыбыз жини келип кетет. Байан кыйкырып, менин үй бүлөмдүн өлүмүнө сенин атаң тиешелүү деп ызы чууга түштү. Көрсө Байанды тескерисинче үй бүлөсүн өлтүрүп качып жүрөткө чыгарып коюшуптур. Анда ачуусу келген каарманыбыз Тинге кайрылып, сен атаңдын кандай иштерди кылып жүргөндүгүн билбейт окшойсуң. Мен чыныгы кылмышкер болгондо сени куткарып башымды дагы оорутмак эмесмин. Кой болду, сен андан көрө бул жерден кете берчи деп кызды кетирип жиберет. Анда Тин өзү кайда жүргөндүгүн деле билбей көчөдөгү жамгырга карабай качып жөнөдү. Бир мезгилде ал жолдон тартип сакчылардын унаасын көрүп дароо токтотот. Бирок бул эч кандай тартип сакчы эмес эле кылмышкер болчу. Анткени Клей Инхаонун кызын тапкан адамга $1,000,000 беремин деп сунуштап, тартип сакчынын сүрөтүн кийген кылмышкер дароо эле Тинди таап келиптир. Бир мезгилде ал жерге чыныгы тартип сакчы келип калса, кылмышкер аны атып жиберип, андан соң Тинди коркута баштаса, Байан ал жерде дагы бир жолу пайда болуп куткарып калды. Бул жолу Тин каарманыбызга ишенип, сиз жакшы адамдай көрүнөсүз. Бирок менин дагы атам сиз ойлогондой кылмышкер эмес. Бул нерсени мен сизге далилдеп бергим келет. Ошондуктан атамды табууга көмөк көрсөтөйүн. Сиз болсо мени коргооңузга алыңыз. Атамды тапканда үй бүлөңүздүн өлүмүнө эч кандай тиешеси жок экендигин далилдеп берем десе, каарманыбызга бул ой жагып, макулдугун берип, Тинди жанына алып алып, эң биринчи эле баңгизат жүргүзгөн кылмышкерлерди издей башташат. Анткени буга чейин Тин атасы кол астындагылар менен сүйлөшүп жаткан учурда, алардын ишине баңгизат сатуучулар аралаша баштагандыгы тууралуу сүйлөшүп жаткандыгын угуп калган эле. Ошондуктан каармандарыбыз маалымат алыш үчүн кылмыштуу топтордун бирине барып, маалымат алууга аракет кылып, бирок аракеттеринен такыр майнап чыкпай, тескерисинче Тинди сүрөткө тартып, анын кайда экендиги тууралуу маалымат Лунга жетет. Анда Лун дароо эле көз айнекчен кызга баргының деген буйругун берди. Бул убакта жанагы кылмышкерлер Тинди кармап өздөрү жеткирүүгө аракет кылышып, Байан аларга каршылык көрсөтүп, мушташ катуу башталат. Бирок кылмышкерлердин саны өтө көп эле. Ошондуктан каармандарыбыз шайтан арабага олтуруп алып, аларды аралап качып, кайда качпасын бычактарын көтөргөн кылмышкерлер алдынан чыга беришет. Бир мезгилде алдынан бирөөсү мылтык менен атып жиберип, каармандарыбыз шайтан арабадан кулап, жөө качып бара жатышып, акырында эч жака кача албай камалып калышат. Я не смогу, я не Тони-Джа! Ошол мезгилде эле ал жерде көз айнекчен кыз пайда болуп, тескерисинче коолап келе жаткандарды качырып, Байанды өз алдынча жок кылам деп каарманыбызга кол сала баштайт. Бирок Байан ал кыз ойлогондой алсыз эмес болчу. Ошондуктан колунда темирлери бар болгондугуна карабай каарманыбыздан катуу каршылык көрүп, жини келген Байан аны тизеси менен бийиктиктен түшүрө тээп салды. Бул убакта Тинди башка кылмышкерлер кармаганга аракет кылып, ал жерге келип калган Жан Уну көрөбүз. Жан У буга чейин Тинди коргогон Инхаонун адамы болгондугу менен, ал бул жака кантип келип калгандыгын түшүнбөгөн Тин эмнегедир анын жанына баргысы келген жок. Бир мезгилде Байан анын жанына келип, Жан У менен мушташа баштап, анын колунан тапанчасын сууруп алып, Тинди алып качып кетти. Бул убакта буга чейин эч кимдин мындай келтекчебеген кыз өзүнө келип, күзгүдөн абалын көрүп, Байандын атын айтып, мен сенин көшүңдү тараймын деп кыйкырат. Бирок унаа айдап бара жаткан Байан көпкө барбай эле кыйнала баштайт. Көрсө ал буга чейин кыз менен мушташып жатып көкүрөгүнөн жаракат алган экен. Бирок ага издөө салынгандыктан ооруканага бара албастыгын түшүнүп, Тин эмне кылышын билбей алардан алыс эмес жерде мал доктур бар экендигин көрөт. Ошондуктан ал түнү окумга карабай ит мышыктарды дарылаган кеңсени такылдатып, ээси чыкса тапанча менен коркутуп, каарманыбыздын кесилген жерин тиктире баштайт. Андан соң алар мал доктурга акча беришет, дагы тапанча менен коркутуп, биз тууралуу эч кимге айтпагының деп ал жерден кетип калышты. Ошентип каармандарыбыз белгисиз мейманканалардын бирине барып эс алышып, экөө тең чарчап уйкуга кеткен мезгилде ал жерге бычактарын көтөрүп алып кылмышкерлер топтолуп келе жаткандыгын көрөбүз. Көрсө каармандарыбыздын кайда экендиги тууралуу маалымат бат эле жетиптир. Бирок Байан алардын келерин сезген Байтор муштуму менен тосуп алды. Сыягы буга чейинки мал доктурдун колу өтө жеңил Байтор Байан жаракатына карабай мушташып, кылмышкерлерге каршылыгын көрсөтүп, аларды биринин артынан бирин жок кыла баштайт. Ошентип келгендердин жалгыз башчысы калып, Байан ага деле мүмкүнчүлүк бербей сабап, кылмышкерлердин бардыгы жаракатынан ордунан тура албай, каарманыбыз кызды алып ал жерден качып кетип калат. Бирок алардын алдынан мен сени бул жолу өлтүрөмүн деп темирлерин кармап алып кыз чыга келди. Бул жолу Байан алсыз болуп калгандыктан кыз аны дароо эле жыга тээп,
Жаракат алган жерин буту менен баскылай баштаган мезгилде артынан бирөө келип тапанча менен атып кызды өлтүрүп салат. Ошол учурда каарманыбыз эсин жоготуп, биз анын үй бүлөсү менен болгон окуяны көрө баштайбыз. Көрсө анын аялы Инхаонун жүк ташуучу ишканасында 8 жылдай иштеп, акыркы учурларда жүк менен биргеликте баңгизаттардын келе баштагандыгын билип калыптыр. Ошондуктан ал бул тууралуу маалыматты флешкага көчүрүп алып үй бүлөсү менен качып жөнөшөт. Бирок алар көпкө барбай эле унаасын белгисиз адам келип сүзүп, кырсыкка учурагандан кийин кылмышкерлер каарманыбыздын аялы менен кызын алып жөнөшөт. Бирок Байан аларга каршылык көрсөтүүгө аракет кылса, кылмышкер биринчи аялын өлтүрүп, андан соң кызын дагы тапанча менен атып салышат. Биз ошол мезгилде каарманыбызды куткарып калган Жан О экендигин билебиз. Ал Тинди куткардым деп Инхаонун дагы бир адамдарынын бири Лупинди чакырып, Лупин адамдары менен келип Тиндин куткарылгандыгына кубанып калды. Бирок маселе толугу менен ушул жерде гана ачыктала баштайт. Көрсө ал жерде Инхаонун жан сакчысы болуп жүргөндөрдүн бири өз алдынча Клей менен иштешип, жашыруун түрдө Инхаонун жүк ташуучу ишканасы менен баңгизаттарды ташый баштаган экен. Ошондуктан алар бул жолу жүзүн ачып, тапанча менен коркутуп, Лупин менен Тинди Клейге алып кетишип, Жан Ону болсо ошол жерде өлтүрүп салууну чечишет. Бирок бул убакта эсинен кетип жаткан каарманыбыз өзүнө келип Жан Ону куткарып калды. Эми гана каарманыбыздын үй бүлөсүнүн өлүмүнө Инхаонун эмес Клейдин тиешеси бар экендиги билинди окшойт. Ошондуктан алар биргелешип Уна менен Клейдин кылмыштуу тобу жайгашкан жерге кирип барышат. Каармандарыбыз жарылуу уюштурушуп, ал жерде кызычуу башталып, урал-жарактар менен атышышып, каармандарыбыз үстөмдүк кыла башташты. Көп өтпөй эле эки каарманыбыз көпчүлүгүн жок кылып, эки тарапка чачылып, Жан О бара жатса, ага кылмышкер кыздардын бири кол сала баштайт. Кыздын колунда бычагы болгондуктан Жан О катуу жаракат алып, бирок кызга каршылык көрсөтүүсүн токтотпой өзүнүн бычагы менен кыздын өзүн өлтүрдү. Байан бул убакта имараттардын бирине кирсе, аны Лун күтүп олтуруптур. Ал жерде ооздору таңылган Тин менен Инхао дагы бар эле. Анда каарманыбыз ал жердеги кылмышкерлерди жок кыла баштаса, Лун келип эле Байанды ыргыта тээп салат. Көрсө Лун дагы өтө бир күчтүү неме экен. Ал каарманыбызды сабаган жале, сен эмне бул жерде маселенин бардыгын Клей чечет деп ойлоп жатасыңбы? Жок, бул жерде мен башчылык кылам, бардык маселени мен чечемин. Сенин үй бүлөңдү дагы өлтүр деп мен буйрук бергенмин, сен болсо Инхаодон көрүп жүрөсүң. Анан дагы сени күчтүү деп ойлодум эле, бирок мага алың жеткидей эмес. Кана колуңдан эмне келет көрсөтчү деп каарманыбызды катуу сабап, жада калса сойыл менен башына доңк этип бир чабат. Бирок ошол убакта ал жерге Жан О келип мылтыгы менен аткылай баштап, анын деле кылмышкерге алы жетпей каарманыбызга бир аз болсо дагы убакыт утуп берди. Өзүнө келген Байан бул жолу Лунга катуу каршылыгын көрсөтүп, ар кандай ыкмада тепкилеп, Лунду катуу жаракат алдырып, каарманыбыздын соккусунан эшикке кыргыган Лундун ичине жыгаштар сайылып калат. Ошентип аман калган Инхао каарманыбызга ыраазычылыгын билдирип, анын үй бүлөсүнүн өлүмүнө эч кандай тиешеси жок экендигин айтып, андан соң Тин дагы Байан менен коштошуп ал жерден кетишет. Каарманыбыз болсо бул убакта байланып олтурган Лупиндин жанына келди. Көрсө маселенин бардыгы так эле ошол Лупинде экен. Ал Инхаонун жакын адамы болгондуктан калп эле өзүн жакшы көрсөтүп, чындыгында кылмышкер Лун менен иштешип баңгизатты ташууну ушул баштаптыр. Жини келген Байан ага кайрылып, менин аялым менен кызымда эмне күнөө? Сенин айыптарыңа алар эмне үчүн жооп бериш керек? Макул, эми өз жазаңды өзүң тарт деп ал жерден кетип калат. Биз тасманын аягында бул окуя чыныгы жашоодо болгондугун түшүнөбүз. Берилген маалымат боюнча Байан окуядан кийин тартип сакчыларга өзү барып, башынан өткөн окуянын бардыгын айтып берип, мойнуна алгандыгы үчүн жеңилирээк жаза алат. Лупин болсо кылган кылмышы үчүн камалып, Инхаонун ишканасында дагы баңгизатка тиешелүү адамдардын бардыгы камалат. Бул окуядан кийин Лундун кылмыштуу тобу толугу менен жоголуп, окуя Бальвина өлкөсүндө болуп өткөндүгүн түшүнөбүз. Эми кандай болбосун достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жашоонун маанисин кетирген баңгизаттардан ар дайым алыс бололу.